Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын батыш тарабындагы Актилек кичи районуна жанаша жайгашкан Дыйкан кыштактан сатыла турган ошол 2 кабаттуу жалпы 5 бөлмөлүү 4 сотук жер тилкесинде бак дарактары менен кошо сатка коюлган ошол үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Эгерде кимде ким Ош шаарынын четинен тынч жайдан олигархтардын районунан жер же үй издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар. Бул видеону аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, сиздерге ички бөлмөлөрүн, пландарын, проектисин бир катар баяндап айтып көрсөтүп бермекчибиз. Бирок үйдүн ээси көп жылдан бери, тактап айтканда 2-3 жылдан бери жашай эле экен. Анча-мынча нерсеге көңүл бурбайсыздар. Жашап жаткан үй өзгөчө, жашабаган үй дагы өзгөчө болот. Аны эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эми келүү жолдорун сиздерге көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз, достор. Көчө жака чыгып сиздерге түшүндүрүп берейин. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу Актилек кичи районунда турамын. Мындан 300 метр нары жүрсөңүздөр, тетиги Эмпа заправканын жанында Актилектин айлампасы бар, круговой. Андан бери жүрсөңүздөр, мечиттин артында Ош шаардык борбордук оорукана. Ага кетүүчү жол, мына светофорду билесиздер. Эми ага жетпей, бул тарапка бурула турган болсоңуздар, Дыйкан кыштак айылындагы бир көчө болот. Бул Аматбеков Нурлан атындагы көчө менен түз барасыздар дагы. Биринчи көчө, экинчи көчө, сиздер үчүнчү көчөдөн көк контейнердин жанынан оң тарапка буруласыздар. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келсеңиздер, көк түстөгү контейнерди көрдүңүздөр окшойт. Анын маңдайынан 3-чү көчөдөн оң тарапка бурулсаңыздар, дагы оң тараптагы 2-чи катарда турган ушул маңдайыбыздагы сырты кумшубакталган үйдү көрөсүздөр. Кааласаңыздар мансат кылып дагы алсаңыздар болот. Бирок 2 этаж пландаштырылган. Эми жүрүңүздөр, мына дарбаза көрүп турасыздар, таанып алыңыздар. Ушул дарбаза аркылуу кирип барасыздар. Бышкан кирпичтен салынган, 2-чи кабаты кам кирпич менен урулган. Бул жерде ажатканасы орун алган. Бардык айнек терезелери пластик терезелерден орун алган. Бул жерде урматтуулар дагы бир нерсе. Мына ушул 4 стойканы көрдүңүздөрбү? 6 стойканы. Бул жагында 3, берки тарабында 3. Арка кылам деген ой болгон экен. Анан кошуналары бүт бардыгы мына ушундай место таштаган. Бул жагын тосуп кете беришкен. Мына бул үйдүн дагы арты кудум ушундай 1,5 метр ташталган. Жүрүңүздөр. Мына бурон темир эшик аркылуу биз ичкери кирип баратабыз. Бисмилла. Бул жер кире бериш жери. Свет өчүп калганбы дейм. Свет өчүп калыптыр, достор. Эшикти ачып кое берейин. Бул жер кире бериш жери, бут чечмей жер, прихожкасы. Андан түз ичкери кирип келсеңиздер, коридор, санузел, бул жакта дагы бир бөлмө, анан бул залга кирип барабыз. Оң тараптан баштай берейин. Бул бөлмөгө кире турган болсок, ушул негизи планда кухня болгон. Кухняны ушул жака чыгарып алсаңыздар дагы боло берет. Негизи бул жака чыгарып койгон, тамак ашты жыттантпай, ушул жакта тамакты даярдап, бул жака чыгып тамактана турган деген план менен иш кылган экен. Эми бул жакты топка кыласыздарбы, отопленияны орнотосуздарбы, өзүңүздөр билгендей кылып пайдалана бересиздер. Негизи кухняны ушул жака чыгарса оң болот. Бул чыгыш тараптан жана түштүк тараптан чоң терезелер орун алган. Болжол менен бул үйдүн узун туурасы 4,5 га 3,5. Асты мына ушундай пол болгон. ДС булар менен. Бул жагы паркет. Бул бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмө зал, жетиге 3,5. Бул жерде буюм тайымдар турат, мунун бардыгы кетет. Потолоктор мына ушундай гипсокартондун негизинде жасалгаланган, моющий обойлор чапташтырылган, өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Бул жактан дагы 2 терезе, батыш жана түштүк тарапты караган 2 терезе орун алган. Пластик терезелер, занавескалар тартылуу, занавеска менен обой бири-бирине чак келген. Эми, урматтуулар, бул зал конок бөлмөсү 7ге 3,5. Муну айтып өттүк. Андан кийинки бул бурчтагы эшикти ачып кире турган болсок, бул ошол санузел бөлмөсү, жуунуучу бөлмө. Сиздер көрүп турган абалда
Аристон бар, унитаз орун алган. Жакшы, стиральный машина дагы ушул жерде. Эми экинчи кабатка кантип чыгабыз дейсиздерби? Экинчи кабат ушул жерден чыгасыздар. Бул жери гипсокартон менен гана жабылган, үстү жыгач. Плита басылган эмес бул жерге коридордун үстүнө, бирок бөлмөлөрдүн үстү плита басылган. Ушул жерден эми каалагандай тибиңиздерде мындайынча кыласыздарбы, овальный кыласыздарбы же түз чыгып кете турган кыласыздарбы? Тепкичте ушул жерден чыгып экинчи кабатка көтөрүлөсүздөр. Экинчи кабаттагы дал ушундай проектте бөлмөлөр бөлүнгөн. Бул экинчи кабатка чыктык дейли. Экинчи кабатка чыктык. Оң тарапка бурулсаңыздар узундан бир чоң бөлмө. Анан санузел экинчи кабатында дагы бар. Ал эми бул зал кудум ушундай. Аны экиге бөлүп туруп, эки детский кылып коесуздар. Бирөөсүн балдар уктоочу бөлмө, бирөөсүн кыздар уктоочу бөлмө кылып экиге бөлүп алсаңыздар болот. Анан урматтуулар, жалпы 5 бөлмөлүү дедик. Кара шубагы болгон. Кара шубакталган, бирок черный потолок бул элек. Андагы баса белгилеп айтып өтөлү. Баасы $105,000 бааланды. Кеми болот албетте. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Накталай акчага сатылат. Эгер жакшы сунушуңуздар боло турган болсо, ээсине чалып сунушуңуздарды берсеңиздер болор. Бирок накталай акчага сатылат деген маалыматын берди. Газ турбалары келген достор. Канализация бар. Мечит, мектеп, бала бакчалар жакын жерде. Маңдайыңыздарда шаардык оорукана бар. Кыскасын айтканда бардык тармактарга ыңгайлуу, сос объектилерге ыңгайлуу суу чыгат достор. Анан эми дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе. Сууну дагы ачып көрсөтүп коеюн. Атыргүлдөр эгилүү, курма бар, алма, өрүк, шабдалы, ортодо кокон гилас бар. Наркы четте 3-4 түп кокон гилас бар экен. Калганы шабдалуу, алма, өрүк аралаш. Брусчаткалар басылган. Биз ана бул чыгарылышты жыйынтыкладык. Сиздерге насип кылсын достор.